Амансыздарбы мекендештер. Бүгүн сиздер менен жана да мен Эдита. Бүгүн сиздерге ушул видеону тарткым келди. Себеби ипотека тууралуу дагы да маалымат бергим келет. Себеби мурунку видеомдо ипотека тууралуу кенен маалымат деген видеомдон кийин ушунчалык өзүбүздүн жердештердин ипотека алганга аябай кызыгуусу көп экенин, ипотека алабыз деп жүргөн жердештерибиздин көптүгүнөн ушу сиздер ипотекага үй алабыз дегенде эмнеге даяр турушуңуздар керек. Ушул тууралуу дагы силерге бир кенен маалымат берип кетейин. Билбегендер болсо билип алыңыздар. Ипотеканын плюс жактары жана минус жактарын айтып берейин бүгүн сиздерге. Себеби мен 1 жыл мурун ушул Москвадан ипотекага үй алганмын 8 миллионго 8% менен. Ошон үчүн сиздерге ушул ипотека тууралуу бүгүн да айтып берейин. Ипотека алам деген жердештер ушул Россия жергесинде, Россиянын любой региондор, любой шаарларында жана же Москвадан, же Московской областардан үй алам деген жердештер ушул видеону аягына чейин көрө алсаңыздар, себеби эмнеге даяр турушуңуздар керек, мен ушул тууралуу сиздерге толук маалымат берип кетейин. Бизде ипотекага үй алабыз дегенде биринчи эле биз ушул 2 НДФЛыбызды такташыбыз керек. Эгерде биздин жумуш ордубуздан ушул ипотекага банк берүүчү акчага ылайыктуу 2 НДФЛ айлыгыбыздын өлчөмү, ай сайын төлөнүүчү доходдун өлчөмү аз болсо, буну дагы биздин ушул ипотечный брокерлер жасап беришке туура келип калат. Ушул брокерлерге ушуларга байланышып, ушул жол менен ушул доходубузду көтөрүп, алар жакшы айлык алат. Ушул ай сайын ушул ипотеканы үзгүлтүксүз төлөй алат деген ушул 2 НДФЛ жасап беришет. Андан соң бул кредитный историяңыздар кандай? Мурда кийин карыз алып убагында төлөгөнсүздөрбү же ушул историяңыздар булганганбы? Ошол тууралуу дагы эгер историяңыздар булганган болсо дагы өзүбүздүн жердештер ушул жардам берип историяңыздарды тазалап берип дагы алып берип жүргөн жердештерибиз бар. Ушул банктардан сиздерге ушул жакшы бир одобрениялар чыгарып бериш үчүн. Ошон үчүн ипотека алабыз дегенде ушул жок эле дегенде ушул первоначальный взносу бар же первоначальный взносу жок болсо дагы ипотека алабыз деген жердештер ушуга даяр турсаңыздар. Ипотекада сиздер биринчи барып ушул брокерлерге кайрылгандардын алдында, ипотечный брокерлерге кайрылардын алдында ушу сиздердин чөнтөгүңүздөрдө жок эле дегенде бир 500 000 акча болуш керек. Ансыз болбойт. Себеби бул ипотечный брокерлердин өздөрүнүн эле услугалары ушул 300-400 миңдин тегерегинде болот. Ошол акчанын ичинде эмнелер бар? Анын ичинде ушул квартираны банктардан одобрение алып берүү, риэлторлордун кызматы бар. Ушу сиздердин эмгек акы 2 НДФЛдериңиздердин баасын ушул банктын требованиясына ылайык кылып жасап берген жолдору бар. Ошолордун бардык услугалары, ушу договорлорду кандай кылып ушул банктан эч кандай үзгүлтүксүз сиздерге без сомнений ипотека алып бериш үчүн ушул документтердин бардыгын иш жүзүндө ушулар алып барышат, сопровождение алып беришет ушул балдар. Ошол акы ошол 300 миңден 400 миңдин ортосундагы услугаларды төлөшүңүздөргө туура келет. Ошон үчүн биринчи эле чөнтөгүңүздөрдө эч эле жок дегенде 500 000 акча болуш керек. Андан соң качан ушул биринчи булар эмне жумуш кылышат? Биринчи ипотечный брокерлер сиздердин данныйларыңыздарды, ушу паспорт, СНИЛС, ИНН, ушу үчөөнү банктарга жөнөтөт. Банктардан андан сиздерге ушу одобрение берилет же берилбейт деген ушундай эмелер келет, тыянактар менен уведомлениялар келет. Ошондо ушундай банктар ушунча миң акча бере алат экен. Ипотекага мынча проценти менен деп ошол одобрениялардын ичинен дагы ушул эң минимальный аз процент ставкадагы банкты ушул балдар сиздерге тандап беришет. Андан соң сиздер эми банктан одобрение чыккандан кийин сиздер ошол өзүңүздөргө жаккан райондордон, шаарлардан же областтан болсо областтан ошол жерден ушу үй издей баштайсыздар. Буну сиздер менен ушу биргеликте риэлторлор издеп башташат. Риэлторлор сиздерге өздөрүнүн ушул кайсыл үйлөр сатылат, кайсыл үйлөр первоначальный взносу бар, кайсыл үйлөрдүн первоначальный взносу жок бере алат. Ошолордун бардыгын ушу риэлторлор кызматтар алып барып келишет.
Андан соң өзүңүздөргө жаккан ошо первоначальный взносу барбы, первоначальный взносу жок алам дегендерге первоначальный взносу жокпу, ошол үй тандалгандан соң ошол үй жакты, үйдүн ээси дагы сиздерге сатканга даяр. Андан соң ушул үйдүн документтерин тууралап башташат. Ошондо дагы акча керек болуп калат. Ал эмнеге керек болот? Бул деген оценочный альбомго акча керек болуп калат. Аны дагы бир үйдүн баасына жараша өлчөнөт бул дагы. Бул өзүнчө төлөм болуп эсептелет. Мен где-то бир 48 000 төлөсөм керек эле, эсимде жок толук эмеси. Бул оценочный альбом эмне үчүн жасалат? Оценочный альбом сиздер даже вторичка эмес, первичка алсаңыздар дагы, кийин качан үй курулуп бүтүп, ключи колуңуздарга тийгенде дагы сөзсүз ошол оценочный альбомду требовать этет банк. Себеби алар үчүн ошол оценочный альбом деген эмне? Бул деген бул ошол эксперттер келип үйдүн состояниясын көрүп, үй ошол үйгө татыктуу, мынча квадрат метри бар, бул жерден ушул мынча бөлмөлүү, мындай мебелдери бар, мынча ошолордун бардыгын ушул эксперттер оценочный альбомдорун жасашат. Андан кийинки шаг, банк уже оценочный альбом даяр болгондон кийин бүт бардык ошол үйдүн документтери тазабы, юридический ошол үй фактически тазабы, эч ким прописан эмеспи, ошолордун бардыгын риэлторлор тактап билип чыккандан кийин сиздерге уже банк анан сделканын күнүн белгилейт. Сделканын күнүн белгилегенден кийин дагы эмнеге даяр турушуңуздар керек? Андан страховка деген бар. Страховка бул үйдү страховка кылынат. Бул деген сиздер каалайсыздарбы, каалабайсыздарбы, ал страховка кылыныш керек. Себеби банк үчүн дагы бул страховка эң керек, сиз үчүн дагы эң керек. Себеби друг страховка 1 жылга кылынат. Кийин жылдан жылга ошол страховкалар кылынып узартылып турат. Бул деген эми страховка кылганда өзүңүздөр тандап жакшы ушул арзан баадагы страховка кылынган страховая компанияларга кайрылсаңыздар да болот. Булардын баасы дагы ошол сиздер ипотекага алып аткан үйдүн баасына жараша акчасы чечилет. Мен мисалы үчүн 8 миллионго үй алган болсом, страховкам 1 жылга где-то бир 50-60 миңдин тегерегинде страховка төлөгөнмүн. Ал страховка төлөнгөндөн кийин друг үйүңүзгө бир үстүңкү коңшуңуздан суу түшүп кетеби, же үйдө бир кандайдыр бир өрт чыгып кетеби, Кудай анын бетин ары кылсын, ошондой ушуга окшогон бир жагымсыз жагдайлар болуп кала турган болсо, страховая компания буну төлөп берет. Ал эми эгерде страховканы кылбасаңыздар, банктын проценттик ставкасы дагы 1%ке өсүп кетиши мүмкүн. Ошого дагы даяр турсаңыздар. Ошон үчүн анан банктын сделкасы болгондон кийин дагы үйдүн эгренин алыш үчүн ушу договор купли-продажа ал банкта берилет. Ал эми эгрен бул МФЦдан алынат да, сиздердин ошол биздеги кыргызча айтканда кызыл китеби үйдүн. Ошол кызыл китебине дагы бир 15-20 миңдей акча өзүнчө төлөнүп калат. Ошон үчүн ушундай нюанстардын бардыгына көңүлүңүздөрдү жакшылап бурсаңыздар, себеби башында эптеп 200 миң, 300 миң акча таап алып, ушул ипотечный брокерлерге барып кайрылганда, көпчүлүк брокерлер ушул окшогон нюанстарды айтышат дагы, көпчүлүгү айтышпайт. Андан соң, мен ушул 300 миң, 400 миң менен үй алып берем дешкенден, мынанча акча сурап атат, анда буягына бул акча керек экен, тиягына тигил акча керек экен деп, кийин чоочуп, чачыңыздарды жулуп, ушундай кыйынчылыктар бар турбайбы, эгер мындайын билгенде, мен мындай кылбайт элем деген ойлордон алыс болосуздар да. Ушул нерсеге даяр турсаңыздар. Ал эми ипотеканын жакшы жагы, сиздер ушул вторичка, өзүнчө көбүнчө эле ошо вторичкалардын жакшы жагы, сиздер ошо биринчи сделкаңыздар бүтүп, эгрениңиздер колго тийгенден кийин ошол үйгө барып жашасаңыздар болот. Ошол күндөн баштап бирөөгө квартирага акча төлөп отурбастан, жакшы жагы өзүңүздөрдүн даяр үйүңүздөр болуп калат дагы. Ар ай сайын мурун квартиранын хозяинына төлөсөңүздөр, бунда эми банкка төлөп каласыздар, бул жакшы жагы.
Дагы бир жакшы жагы 5 жыл жашагандан кийин бул үйдү төлөмүңүздөр төлөнүп бүтө элек болсо дагы сатсаңыздар да болот, эгерде материнский капиталды колдонбосоңуздар. Эгер материнский капиталды колдонгон, первоначальный взноско төлөгөн болсоңуздар дагы сатсаңыздар болот, бирок бир аз орган опекиден, соцзащитадан, ушулардан для улучшения жилье деп башка үйдү, мындан да сонун үйдү сатып алып атамын, ушул үйгө баламы пропискага коёмун деп, ошолордун уруксаты менен жаш баланы пропискадан чыгарып туруп сатсаңыздар болот. Бир аз бул машакаттуураак иш. Эгерде ушундай мат капиталдарды киргизбеген болсоңуздар, 5 жылдан кийин бул үйдү сатып, банктагы калган акчаны берип, өзүңүздөргө дагы бир аз акча менен чыксаңыздар дагы болот негизи. Ал эми ипотеканын минус жактары, ушул минус жактарын айтайын, ушул ар бир ай сайын төлөмдөрдү төлөйсүздөр, каалайсыздарбы, каалабайсыздарбы, ар бир ай сайын ушул даже бир күн же 1-2 саат кечигип калсаңыздар дагы ушул просрочкага кетип, кийин обременение деп башка бирөөгө дагы сатам деп, же башка бирөөгө өткөрүп берем десеңиз дагы, башка банктар сиздин историяңыз начар экен деп обременениеге албай коет. Ошол минус жагына дагы аябай көңүл бурсаңыздар болот. Дагы экинчи минус жагы, каалайсызбы, каалабайсызбы, ар жыл сайын ушул страховкасын узартып турушуңуздар керек. Антпесеңиз банк ушундай предупреждение берет. Эгерде бул жыл узарткан болсо, кийинки жыл узартпасаңыздар, процентный ставкаңыздар 1%ке өсүп кетет. Ошон үчүн ал эми дагы бир жакшы жагы, эгерде башка банктар сиздерге низкий процентте предложение кыла турган болсо, сиздер ошол үйдү рефинансированияга берсеңиздер да болот. Эгерде сиздердин ставкаңыздар мисалы үчүн 12%, 11% болсо, же 10% болсо, ал эми башка банктар 7%, 5%, 6%, 9% прилагать эте турган болсо, анда сиздердин төлөмүңүздөр азаят. Ошон үчүн обременениеге берип рефинансирование кылсаңыздар болот. Ал эми кээ-бирки банктар өздөрү дагы навстречу келиши мүмкүн. Рефинансирование ушундай банктардын ставкасы ушундай болуп атат, башка банктар мага ушундай предложение кылып атат. Сиздер дагы ушундай мага ушул проценттик ставкамы бир аз азайтып бересиздерби десеңиздер, ошого дагы навстречу түшкөн банктар дагы бар. Бирок мен ушу 1 жылдан ашып баратат рефинансированияга бере элекмин. Былтыры бир аз ушундай ойлор келген эле, ал эми санкция болгондо проценттик ставкалар ушу даже 25-ке чейин бир чыгып кетти. Азыр эми 12% менен ипотекалар берилип атыр. Ал эми меники 8% болгон үчүн мен азыр подходящий ушундай банк жоктугунан азыр рефинансированияга бере элекмин. Ал эми ушул барып көрүп жатарбыз. Эми сиздер бир 12% менен 13% менен азыркы кезде үй алган болсоңуздар, ал эми келечекте мүмкүн болсо ушул банктын ставкалары түшүп, башка банктар ушундай предложение кылса, ошол кийинки банктар менен дагы сүйлөшүп рефинансирование кылсаңыздар болот. Эми ага дагы да жүгүрүш керек, кагаздарды толтуруш керек, ага төлө, буга төлө. Ошондой эми ар бир ушул банктын өзүнүн потребностуна жараша ушул нерселердин баары жогун чогултуп, анан банк ынанганда гана бизге ушул рефинансирование берет экен. Ушундай нюанстар бар. Ушул нюанстардын бардыгына даяр турсаңыздар, кийин мен сиз аркылуу ушул балдарга кайрылдым эле, сиз алган балдардан үй алдым эле, анан мындай эмеси чыгып атат, тигиндей мындай эмеси чыгып атат деп ушул күйүп калбаңыздар. Алдын ала ушуга окшогон ушул үй алуу процессиндеги сиздерди келечекте күтүп турган ушул процесстердин бардыгын түшүнүп алсаңыздар болот, Кудай буйрса. Ал эми дагы да түшүнбөй калган болсоңуздар, комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Толук маалыматтарды да Кудай буйрса беремин. Мен алган ипотекага мага жардам берген балдардын да номерин көпчүлүгүңүздөр сурап жүрөсүздөр, берип жүрөмүн. Эми бир эле мен алган балдар эмес, андан башка дагы азыр ушу ипотечный брокерлер аябай саны көп. Кимге кайсыл брокерлер туура келсе, ошолордон деле алсаңыздар болот. Ар кимиңиздердин өзүңүздөрдүн ыктыярыңыздар өзүңүздөрдө турабы. Ошон үчүн үй алам деген жердештер, же азыркы кезде үй алып жүргөн жердештер, ушу ала аткан үйүңүздөр кулдук болсун, ушу жакшы жалаң тойлор, жакшылыктар боло турган үйлөрдүн бири болсун деп эсептеймин. Азыр мен ушул 1 жылдан бери ушул ипотекада үйдө жашап атсам, өзүмдүн үйүм көңүлүмө жагат, өз үйүм, өлөң төшөгүм.
ай сайын төлөмдөрдү төлөгөнүм менен бирок өзүмдүн үйүм кандай болсо дагы көңүлүм жарык, бирөөдөн коркуу деген нерсе жок. Ал эми бирөөгө регистрация кылып берип, үйүңүзгө регистрацияга коюп, прописка коюп берип дагы ушул төлөмдөрүңүздөргө ушул жардамдарды кылсаңыздар болот. Меники 3 комнаталуу болгон үчүн кээде ушул бир комнатасына квартирант алып дагы колдонуп келген. Мен бир 4-5 ай азыр жок, өзүм бала чакам менен эле өзүбүз эле жашап, Кудайга шүгүр иш жакшы болгондуктан өзүм эле ушул ай сайынкы төлөмдөрүн кыйналбастан төлөп келем. Ошого окшогон сиздерге дагы жакшы үйлөрдү насип кылышын тилектешмен. Жакшы үйлөр сиздерге дагы буйрсун. Кудай буйрса, кыргыз элим баарыңыздар үйлүү болуңуздар. Ушул квартирада жашап, ушул бирөөлөргө иштеп, бирөөлөр үчүн жашабастан өзүбүздүн үйүбүздө, өзүбүздүн жеке иштерибизде, өзүбүздөр бизнесмен болуп, азыркы учурда ушул сиздерге бизнес нөлдөн баштоо, маркетплейс кандай кылып ушул Валбересте, Озон, Яндексте, Сбермаркетте кандай кылып иштесе болот, ушул тууралуу да мен аябай жакшы сабактарды өтүп келип атам. Ушул сиздерге пайдасы болсун деп сабакка катышам десеңиздер дагы катышсаңыздар болот. Мен өзүмдүн каналымда дагы описаниялардын барында менин телефон номерлерим бардыгы көрсөтүлгөн. Ошол жактарды карап, ошондон мага WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. Себеби ар бир видеодо эле ушул менин номериңизди калтырсаңыздар деп көп сурайсыздар. Менин ушул каналымдын өзүндө дагы менин телефон номерлерим ушул жерде указать этилген. Ошол жерден көрүп байланышка чыксаңыздар болот. Анда эмесе баарыңыздарга жакшылык каалайм, ден соолукта болуңуздар, ушул тилеген максаттар орундалсын. Саламатта болуңуздар.